Кайненем биз жаткан комнатага жатат. Кайнатам менен жатпайт. Кайненеми түшүнбөйм, же баласына кызганабы, кайненем келин жаткан комнатага жатса болобу? Суранып жооп берип коюңуз. Өзү мындай туугандар. Үйлөнгөндөн кийин бала ошол өзүнүн жубайына, өзүнүн жарына, сөзсүз бир комната деген өзүнчө, ал комнатада ошол аялы кенен өзү жашай тургандай турак жай камсыздоо бул милдеттүү болуп эсептелинет. Ана эми тууган немалар мисалы алар кээ бир учурларда гана башка комната жок болуп калып, же болбосо ооруп калып, ошондой учурларда гана жатып калбаса, а так бала менен кыздын ал өзүнчө бөлмөсү болуш керек. Бул өзүнчө жатыш керек. Алар сен кайнене ал келини комнатасында жатып ала турган болсо келер кечке, ага да ыңгайсызыраак турганга, отурганга, кийинип чечинген, өзүнүн жолдошу менен сүйлөшө турган, өздөрүнүн мисалы маселелери жана башка, төшөк маселеси жана башка, бул туура эмес болуп калат. Буну айтканда маданиятка дагы, адепке дагы, шариятка дагы туура келбей калат. Ал өзүнчө болуш керек.